Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынан сатыла турган 3 бөлмөлүү, бирок 4 бөлмө болуп жасалган элиталык батирдин шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Учурда 4-кабаттабыз. Жалпы аянты 105 метр квадраттı чапчыса, сатыла турган баасы метр квадратына $850. Бул кайсыл жерде жайгашкан, кантип келесиздер? Сиздерге толугураак маалыматтарды берели. Андыктан бизди күзөтүп барыңыздар. Мынаны караңыздар. Сулайман тоо ушул жерден панорамный видтен өтө сонун болуп көрүнөт экен. Анын жанындагы достук көпүрөсү, бул болсо маңдайымда базар турат достор. Ош борбордук базары. Буйруса бул базар көчүп кете турган болсо, мунун ордуна сонун бир эс алуучу жай парк курулат экен. Бул жагында болсо, даректерине көңүл буруңуздар. Азыр эми сиздер Али Бухари мечити тараптан Райымбеков көчөсү менен түз борбордук базардагы Кургойго карап келе жаткан болсоңуздар, бирок Кургойго жетпей 150 метр. Сол тарапка Нееман аптекасынын капталынан ушул жол менен түз келе бере турган болсоңуз, маңдайыңыздан 12 кабаттуу көп кабаттууну көрөсүздөр. Бул көп кабаттуу үй Сапат Глобал курулуш компаниясынын Алтын Ордо турак жайы. Сиздер мына дарбазадан киргенден кийин эле 2 блоктун түшкөнүнү көрөсүздөр. Экөөнүн ортолугунан ушу жүргүнчүлөр, жашоочулар өтө турган ход бар. Ошол тараптан киргенде оң тараптагы биринчи подъезден жогору көтөрүлүп чыгып келе бересиздер 4-кабатка достор. Эми лифттер иштеп турат. 2 лифт буйруса кызматыңыздарда. Азыр эми сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн ушул эшикти ачып эле көрсөтүп коеюн, Мынакей. Сиздер лифттен чыктыңыздар дагы оң тараптагы биринчи эшикти ачып кирсеңиздер, ушул батирге кирип келесиз. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Тааныштырууну биз ушул жерден баштайбыз. Кире бериш жери бул жак кафелденген, анан асты болсо паркет, мына ламинаттар басылган. Дубалдары дагы өтө сонун болуп жасалгаланган достор. Өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша дагы кандайдыр бир өзгөртүп алсаңыздар дагы болот. Бул киргендеги шкаф. Домофон иштейт. Муну дагы өзү бүт орнотуп койгон. Бул жакта болсо бүт бардык бөлмөлөрү иштетилген точкаларынан бери евромонтаж болгон. Ар бириники өзүнчө интернет киргизилген. Үйдүн ээси өзү монтаж кылыптыр достор. Өзгөчө кылып. Кайсыл жактан баштасак? Биз анда оң тараптан баштайлы. Оң тараптан башталган иш оңунан чыгат дейт. Муну бул санузел бөлмөсү өзүнчө жалпы унитазы достор. Аристону менен потолокко көңүл бурбаңыздар. Сиздер келгенге чейин ээси чек-четип сонун кылып потолокту жасап коет. Бул жуунучу ваннасы. Анан ушул кафелдердин ар бири буйруса 2,5 миң сомдон сатып алган экен. Кымбат. Өзүнө деп акча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аябаптыр. Андан кийинки бул бөлмө чакан кыздардын бөлмөсү, жылуулук киргизилген. Бул дагы ремонтуна бир баа бериңиздер. Бул жакта болсо чоң терезе орнотулган. Андан кийинки бул бөлмөгө кире турган болсок, жаш балдар уктоочу бөлмө. Негизи бул үйдүн ээсинин балдары көбүрөөк экен. Ошон үчүн балдарга чоңураак бөлмөнү ажыратып берилиптир. Софиттер жанып турат, люстралардын орду каралган, мына өзүңүздөр. Люстра чекчейип орнотулган, жылуулук батарейкасы киргизилген, панорамный 4 көзүү терезеси камтылган. Бул жагы дээрлик ушул шаардын бир бөлүгүнө тамаша кылсаңыздар болот экен. Анан көрдүңүздөрбү? Ушул нерсени дагы айтып өтөйүн. Бул жерде 2 точка, бул жерде 2 точка. Бул жакта дагы 2 точка орун алган. Бул жерде дагы бар экен. Кичинекей чакан бөлмөдө 4 точка, 2, 4, 6, 8 точка бар экен. Интернет ушул жерден тартылат. Аны жакшы билесиздер. Ошо. Кыскасын айтканда ремонту чек-четиптир да. Айтайын дегеним, бул санузел душ бөлмөсү, жуунучу бөлмөсү. Мына ушундай топлипол. Андагын сиздерге айтып өтөлү. Кийинки бул бөлмө ашканасы. Ашкана эмеректери орнотулган, раковинасы, газ тартылып келинген, даяр турат. Сразу мынакей. Караңыздар. Даяр. Иштете бересиздер келип. Андан сырткары бул жак кафелденген. Дайым ушул жерде рабочий жеңелерибиздин тынымсыз каттаган жолу деп койсок дагы болот. Бул жер эми бир нерселер төгүлүп кетсе, же чачылып кетсе, жыйнаганга, кайра арчып койгонго жакшы. Кафел. Топлипол достор. Точкалар орун алган. Андан кийинкиси бул чоң зал, конок бөлмөсү. Узун турасын болжол менен айта турган болсок, бир 8,5 га 4 ашык, 4,30 чыгып калат.
Бул жактан 2 терезе, бул жактан 1 терезе, кыскасын айтканда эртеден кечке чейин күн тиет, жарык кирет дегендей. А бул жагы ошол күн батыш тарапты, Сулайман тоо, Керме тоо тарапты карап турат. Люстралардын корозу илинген, софиттер жанып турат. Анан эме мына караңыздар, конок бөлмөсү. Бул жерде мына бул буручта вытычкалардын орду каралган. Аны дагы сиздердин келишиңиздерге чек-четип орнотуп коет. Эми бул буручтагы бөлмө, ата-энелер уктоочу чакан бөлмө. Узун турасын айта турган болсок, болжол менен бир 7 же 6,5 3 болуп калат экен. Софиттер жанып турат, люстранын орду каралган. Мына люстра өзү да турат. 3 көздүү, 5 камералуу пластик терезелери. Ошол эме сиздерге дагы эмне айтабыз? Парктын жанында, Ак Буранын боюнда, сонун жерде жашайсыздар. Бул жагы Аль-Бухары мечити, анан садик бар, 8-поликлиника бар, үй бөлүк дарыгерлер борбору. Анын бул жагында болсо ашкана толуп турат достор. Аль-Бухары, Дурдана, Буньот, анын артында болсо Тажымахалдан дал чекирсең Нариман, 2 чоң мектептер ошол жакта. Бул эми эң керектүү, эң акырында көрсөтө турган ажатканасы достор. Көрдүңүздөрбү? Жуунучу бөлмөдө дагы унитаз бар, а бул жерде дагы бар. Анан эртең менен туруп алып, очередь күтмөй жок экен да бул жерде. Өз-өзүнчө бардыгы. Анан кафелдери ар бири 2,5 миңден. Эшиктерди анын апа-пакай сонун эшиктерди тандап алыптыр. Эмне дейбиз? Башында айтып өттүк, жалпы аянты 105 метр квадраты чапчыса сатыла турган баасы метр квадратына $850 дедик. Кеми жок, варианттары, жакшы варианттар болсо сунуштасаңыздар болот. Бирок вариант боло турган болсо метр квадраты 850дөн белгиленбей калат. 850дөн сатылбай калат. Бир аз баасы өсөт. Бул варианттын өзүнүн жазылбаган мыйзамы. Жакшы билесиздер өзүңүздөр. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Документтери так сразу сиздерге өткөрүп берилет. Бул Оштогу Сапат Глобал курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдүн Алтын Ордо турак жайы 4-кабаты. Келе бересиздер. Лифт иштейт экен.